Саламатсыздарбы, урматтуу менин каналымдын көрүүчүлөрү? Кайрадан сиздер менен мына Бореке Жашынмак деген аталыштагы китептин ичинде бир топ ырлар бар. Бир топ чыгарылыштан бери ушул китептеги ырлар жөнүндө сөз кылып атабыз, тарыхына токтолуп атабыз, котормолору жөнүндө айтып атабыз. Мына ушул китептин ичинде Сасык үпүп деген дагы ыр бар. Мына ушул ыр жөнүндө айтып бериш үчүн алыстан ат арытып Элмира жеңер кайрадан биздин студияга келди. Элмира айым, кош келдиңиз. Элмира Төлөкова Кыргыз Республикасынын Улуттук Жазуучулар союзунун мүчөсү, Жаштар сыйлыгынын лауреаты, Кыргыз Түрк Манас университетинин ага окутуучусу, доцент, балдар акыны. Мына жогоруда мен айтып өттүм, мына бул Жашынмак деген китептин ичиндеги ырларды кыйырдагы кыргыздардын балдары үчүн атайы даярдап жасагыла деген деле киши жок. Биз өзүбүз ошол ойлоп таап, долбоор кылып эле ушинтип жасап атабыз. Анын баары менин каналыма жүктөлүп атат. Менин каналыма катталууну унутпаңыздар. Андан тышкары жакса жакты деп, жакпаса дагы сунушуңуздарды, ой пикириңиздерди төмөнкү комментарийге калтырып койсоңуздар болот. Саламатсыздарбы? Дагы бир жолу Сасык үпүп деген ырдын жаралышы деле балалыкка барып такалат. Анткени биз табияттын ичинде чоңоюп турбуз да. Үпүп сайраса үп 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 деп үпүптү туурап, көкөк сайраса көкөктүн тилин туурап чоңойгон балалыкка барабыз да. Анан бирок бул ырды жазарда деле бул табияттын бир жандыгын окуп чыктым да, кандай өзгөчөлүктөрү бар деп. Анан бала кезде сөзсүз биз ата энебизден эмне үчүн сасык үпүп деп аталат, эмнеге, ал эмне сасыкпы деп ата энебизден сурасак, атам ал деген уясы абдан сасык, жылан жолобосун деп анан сасык кармайт экен да, эң кир жандык экен бул өзү. Жылан таза жерде жүрөт экен да, бунун жытын билгенде ал айланып өтүп кетет экен жылан. Ошо өзүнүн укум тукумун сакташ үчүн дагы бир табияттын берген өзгөчөлүгү экен да, табият жараткан өзгөчөлүгү экен. Ошондон улам сасык үпүп деп аталат экен. Анан ошол нерсе ырга кирди. Сасык үпүптү көрүп калдыңыз да? Өзүм бала кезде көрдүм аны. Уясын, Кооздугун, топусун карап, орус тилине которгон Кыргыз Республикасынын Улуттук Жазуучулар союзунун мүчөсү Жылдыз Акаева жана Анна Бичевина болду. Ал эми англис тилине которгон Кыргыз Түрк Манас университетинин ага окутуучусу, филология илимдеринин кандидаты, доцент Алтынай Токтоматова болду. Сүрөтүн тарткан Кыргыз Түрк Манас университетинин ага окутуучусу Айтбүбү Бадахшанова эже. Бул ырды көркөм окуган номер 86 орто мектебинин окуучусу Амитов Рамис кыргыз жана англис тилинде, Алишерова Ханзада орус тилинде көркөм окуду. Өмүрзаков Мирзат үпүптүн ролун аткарды. Келиңиз анда ушул айткандарыбыз далилдүү болсун үчүн төмөнкү сюжетке көңүлүңүздөрдү бурам. Үпүп, үпүп, үпүп. Сасык үпүп эч качан тазалабайт уясын. Бала апаныңки багат, жыйыштырып уятын. Сакташ үчүн бүлөсүн. Уясы ким? Жыттанат, андан сасык үпүп деп койгонтуба эл атап. Ушакчан үпүптөр сүйбөйт экен бири-бирин. Күйбөлө бир жүрбөйт, билгин үпүп кимдигин. Эми ушул ырдын орусча котормосун айтып берем. Удот. Үпүп, үпүп, үпүп. Удот кричит, в гнезде сидит, гнездо не чистит никогда. Птенцы грязнущие всегда, зачем грязнуля он такой? И запах от гнезда дурной, зато врагов не встретишь тут. Гнездо удода обойдут, еще скандальный он сосед, несет своим соседам вред. Кричит пронзительно, үп-үп, удоды рядом не живут. Эми ушул эле ырдын англисча котормосун айтып беремин. Хупоу, хупоу, хупоу. Who pose,
Hupou nestes astinki, they never bother too tidy. They are home and kids go dirty, but they don't feel guilty. To keep predators at bay, Hupou's secret ascent. Smell so rotten, snakes stay clear of their chicks by emitting a stench to protect their brood. These birds became known as stinky Hupous. Hupous, Hupous, Hupou. Урматтуу менен каналымдын көрүүчүлөрү, канчадан бери мынакей Бооруки Жашынмак деген китептин ичиндеги ушул ырлар орус жана англис тилине которулду эле. Ушул кыйырдагы кыргыздар үчүн эки жакка чыкканда ушул аябай көп өтүнчү эле. Мына ошолордун балдары үчүн дагы бир долбоор кылып сунуштап, анан ушуну менин каналым аркылуу бир жайылтуу, таратууну бир колго алалычы деп Эльмира айымдан өтүнгөм. Андан тышкары жана видео сюжеттерди дагы ошол үлгү катары сиздерге сунуш кылалы деп, ал ушул китептин бет ачарында Кыргыз Республикасынын президентине караштуу мамлекеттик тил жана тил саясаты боюнча улуттук комиссия бар. Мына алар тарттырып, Кыргыз патент мекемеси менен бирдикте тарттырып, өздөрүнүн сайтына жүктөгөн эле. Ошол сайттан дагы материалга уруксат бериңиздер. Биз дагы атайы ушундай жасап аттык элек. Биз дагы колдон келген жардамыбызды берели сиздерге. Чогулап атайы канал ачылгандан кийин деп сурадык элек. Бизди эч ким деле каржылаган жок. Жоктон бар кылып алып чыгып атабыз, Эльмира айым. Сиз өзүңүздүн колуңуздан келгенди, мен өзүмдүн ошол мүмкүнчүлүгүмдүн жетишинче дегендейчи. Эгерде колдоп коет элек десек, андан бетер жакшы болмок. Бул долбоорду дагы уланта бермекпиз, себеби бир топ авторлор дагы мага байланышка чыгып атат. Анан жасап аткан ишибиз, мен деле ошол менин каналымдын аталышы Эльмира эл менен өзүңүз билесиз. Ошол баардыгы сиздер үчүн болуп атат. Урматтуу кыргыз калкым, кыргыз элим, чет жакта жүргөн дагы кыргыз эли. Мына ушул эмгектердин баары кара талаада калбасын десеңиздер, керек экен, бизге керектүү контент экен десеңиздер, мына жогоруда атайы токтотуп туруп көрсөттүрүп коюп атабыз. Мына ошону жазып алып, же болбосо телефонго тартып алып, балдарыңыздарга үйрөтө берсеңиздер болот. Ушуну менен көрсөтүүбүз соңуна чыгат. Келерки жолугушууда бизге Эльмира айым ушул китептин ичинде Сагызган деген ыры бар. Ошол Сагызган деген ыры жөнүндө айтып берет. Келерки кездешкенге чейин саламатта калыңыздар. Саламатта калыңыздар.